Сүйіктүү шаарыбыздын сүйіктүү радиосу Ош Пирим. Ош Пирим жакшыга жанаш. FM 88.0. Бүгүнкү коногубузду дагы бир ирет тааныштырабыз. Хайрулла Убайдуллаев Сулаймантоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексиндеги башкы директордун илим боюнча биринчи орун басары бизде конокто болду. Хайрулла мырза, анан бир мындай адаттан сырт эле суроо, ал жерде мындай иштеш кооптуу эмеспи? Мен 11 жыл иштеген болсом, мен ошондой сөздөрдү угуп жүрөм. 2000-жылы ошо Оштун 3000 жылдык мааракесине даярдык көрүүдө ошо президент келет деген учурда алар түнү күнү иштешкен деген кызматкерлерибиз. Ошол иштеген кызматкерибиздин айтуусу боюнча, бишкектин айтуусу боюнча ошол түнү ошо музейде ар түрдүү кыймылдар, үндөр угулат деген сөздөрдү айтышкан. Себеби бул жерде канча сөөктөр жатат биздечи, көрсөнөрдөн казылып келинген, илимий изилдөө максатында. Эми ошол жерде канчалаган ата бабаларыбыз колдонгон буюмдар турат, 1000 жылдан, 100 жылдардагы колдонгон буюмдар да. Себеби ушул нерселердин катуу элестеткенденби, башка кылганданбы угулушу мүмкүн да. Мен деле түнү иштеген учурлар болгон музейде, бирок андай үндөр угуп элекпиз. Бирок ошондой сөздөр көп немелер дагы кызыгып сурап калышат. Сенин дагы ошондой болгонбу? Биз ошондо укканбыз. Сизди ал жактагылар таанып калыптыр 11 жылдан бери. Арбактар түшөт деген нердечи. Бирок көзүңүзгө көрүнүп, укулагыңызга угула элек. Угула элек. Кесиптик тиги кызыгуулар боюнча коласыңыздар канча музейде канча жумушчу иштейт азыркы тапта? Негизи эле жаштар бул жака жумушка кирерде кызыгуулар көп болобу дегендей суроо талап кандай? Вакансиялар барбы? Жөнүндө айтып берсеңиз. Биздин музейдин жалпы жамааты бүгүнкү күндө 120 адам иштейт. Анын 30-у илимий кызматкерлер. Себеби бизде 79 гектар район болгондон чарба кызматкерлери көп. Бизде ошо территорияны тазалыгын тазалаш керек, караш керек. Ошол жерде плотниктер, анан бизде баягы сугаруу иштеринде иштеген мотористтер бар, дарактарды сугарганчы. Эми илимий кызматкерлерден бизде көбүнчө вакансия баяндамачыларга көп вакансиялар болот. Ошо чет тилди билген кызматкерлерге эшигибиз ачык. Андан сырткары ошо креативдүү тарыхый маданий мурасыбызды бүтүн дүйнөгө таңтайбыз. Мен ушул тармакка өзүмдү арнайым дегендер үчүн дагы эшигибиз ачык. Себеби бул музей өтө чоң мамлекеттик идеологиянын алып барууда, жаш келечек мууну тарбиялоодо бул чоң ролду ойнойт да. Себеби бүгүнкү күндө биздин балдарыбыз төрөлгөн көзүн ачканда эле ошондой интернет тармагына кирип, алардын көргөн уккандары бардыгы эле Голливуд тарткан, Уолт Дисней тарткан мультфильмдер менен сугарылып атат да. Биздин негизги нукуралуулугубуз, башка бардыгы бул табигый, натуралдык түрдө музейде сакталып турат. Ошол буюмдардын негизинде мисалы үчүн ар түрдүү иштер жасасак болот да. Ордолуу Ош шаарынын символу бир гана Ордолуу Ош шаары эмес, бүтүндөй Кыргызстан Республикасы сыймыктанган бул биздин ыйык Сулаймантоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексибиз жана Сулаймантообуз. Сулаймантоо дегенде албетте Ош, Ош дегенде Сулаймантоо эске келет. Хайрулла мырза, сизге рахмат. Бүгүнкү кесиптик майрамыңыз менен куттуктайбыз. Музейде жакшы экспонаттар көп болсун. Демек, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чарчабай, чалыкпай иштей бериңиз. Эми 11 жыл болду дедиңиз. 11 жыл дагы 11 жыл кошулсун, 12 жыл кошулсун, көп жыл кошулсун, эмгегиңиз сиңе берсин дегендей. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ал жердеги кесиптештериңизге, башкы директоруңуздерге салам айта барыңыз. Музей комплексте өнүгүүсүлөр болсун. Бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Жапы жамаатыбыздын атынан бизди чакырып, музей кызматкерлерин эстеп, ошо эфирге чыгарганыңыздарга сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү коногубузду дагы бир тааныштырабыз. Хайрулла Убайдуллаев Сулаймантоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексиндеги башкы директордун илим боюнча биринчи орун басары бизде конокто болду. Ардактуу айымдарымыздар, бир аздан кийин жолугабыз. Албетте, татуу таң менен таңды тосуңуз.